эмес болсо дагы Инстаграмдан өзүңөр картаңарды подвязывать этип алсаңар, продвигать этип туруп эле пускать этсеңер болот. Бирок бир эле реклама жакшы иштебейт экен. Мына креативдер, мисалы үчүн менин рекламамды ким көрүп атат? Креатив 3 видео, 6 сүрөт жөнөттүм и что-то лучше кликается, людям лучше заходит. Алардын болуна, анын запросуна я попала, а что-то не попало. И то, что не попало, мен бир күндөн кийин өчүрүп салдым да. То есть мы должны протестировать, что залетит. Вот. Ошол болуп атат. Анан стористерди если кааласаңыз, стористериңизди алып барганга бир кыз берейин. Бирок өзүңүз дагы тартып, текстовый формат чыгарсаңыз аябай сонун болмок да. Получается, рекламага несколько вариантов надо, да? Да. Темаларды, чтобы посмотреть, кандай запрос бар, элдерде кандай эме бар. Мисалы үчүн караңыз, мен арыктоо марафону сатсам, мен арыктаткан аял болсом, эксперт болсом, менин аудиториям ар кандай болмок да. Студенттер арыктагысы келмек, сулуу болуш үчүн, төрөгөн кыз келиндери болмок, анан улгайган эжекелери болмок. Үчөөнө 3 подход керек да мага. Ошон үчүн аудиториямды анализдейм да. Так, жаш студенттерге мен башкача айтышым керек. Мисалы үчүн төрөгөн аялга мага башкача айтыш керек. А улгайган аялга уже ден соолукка, жашоосу продлить жизнь, өзүн жакшы сезиш үчүн.